Бұл аптада жарық көрген гезит беттеріндегі маалыматтар менен таныштырып, студияда Шерқол Тұрғанбаев, саламатсыздарбы. Узап араткан аптада интернет сайттарына жарияланып, сіздерге сунушталган материалдардын орчундуулары назарыңыздарда. 29 октябрь дүйшөмбү. Өкмөт Ош облусунун Алай районунун акими Замирбек Молдокуловду кызматка дайындагандан көп өтпөй сынга кабылды. Себеби Молдокулов президенттик аппараттын башчысынын орунбасары Алмамбет Салиевдин тайекеси экени маалым болду. Өкмөт Молдокулов Салиевдин тайекеси экенин билбеген деген, болгону тажрыйбасына караганын айтып актанды. Салиевдин өз алдынча катуу саясат жүргүзүп жатканы Ак үйдөгү бирден бир көптөн бери айтылып келет. Ал тургай аны Манас Арабаевдин ордун басты деп айтып келишет. 30 октябрь шейшембе. Жакында Марал FM радиосуна ИИМдин экс-министри Мелис Турганбаев маек куруп, Бакиевдин маалында президенттин аппарат жетекчиси Медет Садыркуловго бийлик катары берилген кулак менен сөөмөй боюнча айтыптыр. Төбө чачты тик тургузган бул окуя боюнча учурунда абдан катуу сөз болуп, кандуу режимдин маалында элдин үрөйү аябай учкан. Бирок бийлик тарап дың этпегендиктен айтылган сөздөр оппозиция чыгарган ушак катары кабыл алынып, лидерлерге көз сыйпалып бүткөн. Эми ошону Мелис Турганбаев өзүнүн эрдиги катары айтып, ооз көптүрүп отурат. Кылмыштын бетин ачкан экен, бирок элге чыгарбаптыр. Мына Турганбаевдин өңү. Кыйын экен кулак менен сөөмөйдүн авторун эмнеге ошондо ачык айткан эмес. Жоо кеткенден кийин кылычыңды ташка чап демекчи, кар жаап из басылгандан кийин аны козгоп баатыр болуунун кандай кажети бар? 31 октябрь шаршембе. КСДПчы депутат Рыскелди Момбеков кожоюндук кылган Фабула гезити чыкпай токтоп калды. Кыргызстандагы гезит рыногунда шугулданган ишкерлердин айтымында Фабуланын акыркы 3 номуру сатыкка чыккан эмес. Эксперттер мунун бир нече себептерин болжошууда. Биринчиден, Фабула гезитинин көмүскөдөгү кожоюну. Депутат Рыскелди Момбековдун 2010 жылдагы мамлекеттик төңкөрүштөн кийин Учкун басмасында директор болуп иштеп турган чактагы мыйзам бузуулары боюнча козголгон кылмыш ишинин кайра жандандырылышы. Экинчиден, депутат Рыскелди Момбековдун жогорку билими тууралуу дипломунун жасалмай экендиги тууралуу маалыматтын коомчулукта кеңири талкууланышы жана курсташтарыңыздын аттарын атаңыз деген суроо талапка депутат эч кимдин аттарын атай албай жатышы. Эгер Момбековдун диплому чын эле жасалма болсо, андагы кылмыш иши козголуп, депутаттык мандатын тапшырып кетүүгө аргасыз болот. Сот жообуна тартылат. Ошондуктан биз мурун эле болжогондой бийлик менен кагылышкысы келбеген Момбеков гезитинин көзүн тазалайт. Кайсы жолду тандайт, ал Момбековдун иши. 1 ноябрь бейшембе. Бозгундагы Мелис Мырзахматов улам жаңы түшкөн, арыктаган келбетиндеги сүрөттөрүн интернетке таратып, модельдерге окшош болсо да элдин назарын алууга ынтызар. Көрөрмандар Мырзахматовду бир учурдагы Нурлан Мотуевдин арыктаганына, ошол кездеги шоуга салыштырышууда. Меке өзү болсо Оштун мэри кезинде губернатор Жээнбековго кыр көрсөткөнүн, кыңсынганын эстеп иштен сызып жаткандары. Себеби а кезде соке мактануу дегенди билбей, иш менен өзүн көрсөтсө, каарманыбыз жолборс шерге айланып кеткен болчу. 2 ноябрь жума. Азыр Кыргызстанда эң жыргал жашоо кимде? Парламентте. Алар олчойгон статусуна таянып, ар кимди такалашканы менен ошого жараша өздөрү кыйратып иш кылып жатышабы. Мисалы, жогорку кеңеште жалпы жыйын жумасына 2 эле жолу болот. Комитет, фракция жыйындарын айтпай эле коёлду. Кур дегенде ушул мамлекет үчүн маанилүү иштер каралчу жалпы жыйынга да кыйратып катышпайт. 120 болгон менен ошол күнү жалпы жыйынды карасаңар, жарымы да чогулбайт. Ал тургай аягында залда 10-15ке жетпеген гана депутаттар калганына көп эле жолу күбө болуп жүрөбүз. Алар болсо элдин төккөн салыгынын эсебинен жашап, иштеп келишет. Карасаңар отуруп алышып, жел добуштарын беришип, мыйзамдарды чыгара беришет. Ал мыйзамдар кандай иштеп жатат, иштери жоктою. Өздөрү чыгарган мыйзамдар кандай аткарылып жатканы жөнүндө маселе дээрлик нөлгө тете. Ачык саясат гезитинин 2 ноябрда чыккан санында орун алган маалыматтарга күбө болуңуздар. Өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиевдин өзүн билемдиги чегинен чыгып кетиптери. Нокен районунун калыптанышына 83 жыл деп архивдик документте катталып турса, Кыянбек мырза документти уруу ойнобой,
Нокен районына 90 жыл деген чоң иш-чара өткөрүптүр. Кудая тобо деп жакасын кармагандар толтура. Кыянбек мырза майрамдагысы келсе каалаган күнүн белгилеп той өткөрө береби. Өкмөт тарап буга кантип жол берди? Аткаруу бийлиги ушунчалык деңгээлде шалакы болуп калганбы? Же бир райондун тагдыры жана тарыхы менен каалагандай ойноп, майрамдай берсе болобу? Суроо көп, жооп жок. Баарынан кызыгы ал иш-чарага өкмөттөн бакандай болгон вице-премьер-министр Замирбек Аскаров катышыптыр, уятты. Социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши Иса Өмүркуловду партиядан чыгаруу боюнча чечим кабыл алышты. Өмүркулов партиянын максаттарына жана партиянын уставына каршы иштерди кылганы үчүн ушундай чечим кабыл алышкан. Ал ортодо Иса мырза массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө жыйын өткөрүп, анын партиядан чыгарылышы легитимсиз экенин жар салды. Анын пикиринде ал партиянын уставына каршы иш жасаган эмес. Бирок ал кечээ жакында Атамбаевсиз СДПК деген ураан менен жүргөн атайын топтун өкүлдөрүн кабыл алып, алар менен максаттары бир экенин ырастаган эле. Өмүркулов бул суроого мен аларга өз позициямды так айткан эмесмин деп билдирди. Ошондой эле апрель окуясында каза болгондордун ой максаттары орундалган жоктугун билдирди. Баарынан кызыгы апрель окуясында курман болгондорду бетине кармаганы болууда. Буга чейин Иса Өмүркулов каза болгондордун ой максаттары орундалбай калганын эмне үчүн айтып чыккан эмес деген суроо туулат. Кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп коюп, түштөн кийин каза болгон жигиттерди бетине кармаганы адамгерчиликке жатабы? Ошондой эле ал СДПКнын лидери Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп жүргөнүн билдирди. Бирок так маалыматтарга таянсак, Иса Өмүркулов Алмазбек Атамбаев менен март айынан бери жолуга элек. Осурган кыз осурбаган кыздын бетин тытат деген сөз учурда дал ушул Иса мырзага куп жарашып тургандай. Улуттук энергия холдингдин жетекчиси Азамат Абдыкадыров жогорку кеңеште өзүнүн канча айлык алаарын билбегендей аңкоолонду. Эл өкүлдөрүнүн канча айлык алаарын сурашканда бирде 40 000 сом, бирде 80 000 сом, бирде 100 000 сом деп ар кайсынын башын айтып, түз жооп бербей коомчулуктун башын айлантып чаргытты. Башкача айтканда так канча айлык алаарын жашырып аңкоолонду. Өзү эле эмес депутаттарды дагы жинди кылды. Бир да эл өкүлү мындай шылдың үчүн Абдыкаровдун жоопкерчилигин кароо тууралуу маселе көтөрүшкөн жок. Ал эми энергия холдингде 48 адам иштээри, бюджети 74 миллион сомдон ашаары айтылды. Көрсө бюджети 24 миллион сом турган энергетика министрлигин жоюп, энергия холдингди түзүүнүн максаты ушунда тура. Демек айлыгын сыргылып жашырган Абдыкаров майталкандын үстүндө кылгырып жүргөн экен. Карапайым калык болсо Бакиевтердин учурундагыдай свет өчүрүү өнөкөтүнө кайрадан туш болууда. Быйыл дагы Бишкек шаарынын тургундары жылуулук маселесинде көйгөйгө туш болушу ыктымал болуп турат. Анткени ТЭЦтеги кышка карата даярдык көңүл жубатаарлык эмес экени белгилүү болду. Карышкырга кой кайтартып койгон абал эми билине баштады. Дегенибиз буга дейре былтыр ТЭЦтеги аварияга байланыштуу чыккан чырдан кийин Андрей Варапаевди аталган мекемеге жетекчи кылып дайындашканда катуу сындар айтылган. Себеби Варапаев дал ушул аварияга түздөн түз тиешеси барлардын бири катары аталган. Бирок бийлик эмнегедир Варапаевга жан тартып, аны кылмышка шектүүлөрдүн катарына кошпостон тескерисинче ТЭЦке жетекчи кылган. Жыйынтыгында ТЭЦ кышка даяр эместигин жогорку кеңештин депутаттары текшерип өздөрү күбө болушту. Эми минтип жептин оңдоп түзөө иштерине дагы кошумча убакыт берип, баштарын кашып отурушат. Кокус быйыл дагы өткөн жылдагыдай кырдаал түзүлсө, бир жылдан бери абалды жөнгө салбаган бийлик катасын моюнга албай, күнөөнүн баарын эски бийликке шылтап чыга бербесе болгону. Эки жүздүү кош стандарттуулуктун дагы чеги болуш керек го акыры. Мына бийлик Аскар Шадиевди Америкага качырып жиберип, түштөн кийин коррупцияга айыптап кылмыш ишин козгогон болду. Андан бери Шадиевге Илмияновду кармап келгендей аракет көргөн жок. Ошондой эле коррупция менен кылмыш иштери козголгон мурдагы транспорт министри Нурлан Сулайманов, жогорку кеңештин депутаттары Исхак Пирматов, Акылбек Жапаров, Музафар Исаков дегендер да эмнеге камалбай жүрүшөт деген суроо карапайым эл тарабынан арбын айтылып келет. Бийлик болсо саясий оппоненттерин камоо менен коррупцияга каршы күрөш жүргүзүп жаткандай оюн кылууда. Мындай көз боемочулуктун өмүрү канчага чейин уланаары белгисиз. Транспорт жана жол министрлиги Кыргызстандын аймагындагы чоң жолдордо жүрүүгө акы алуу максатында төлөмдөрдүн эсебин чыгарып, долбоорду парламентке сунуштаганы жатат. Долбоорго ылайык акы алуу пилоттук аймак катары Кочкор Кубакы жолунан башталат. Бул демилге коомчулукта кызуу талкууга алынып, коррупциянын кезектеги жемини айланат деп сындап жатышат.
Өкүнүчтүүсү премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев экономикалык эч бир маселени жөнгө сала албай, элдин жонунан кайыштилген демилгелерин көтөрүп тарыхка кирмей болду. Буга дейин суунун баасын көтөрүү, телефондун сим-картасын каттоого 100 сомдон кошуу сыяктуу сунуштарды көтөргөн. Бул маселе азыр талкууда. Эми болсо жолго акы алууну демилгелеп, аны өзү туулуп өскөн Кочкор жергесинен баштаганы турат. Кочкорлуктар бул белекти кандай кабыл алар болду экен? Абылгазиевдин кочкорлуктарга жасаган жакшылыгы ушул болот өңдөнүп калды. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери кайрадан президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Аталган мекеменин кызматкери Алия Асанбаева Кыргыз темир жолунун коштоочулары мурункудай эле билетсиз жүргүнчүлөрдү ташып жатканын билдирди. Анын айтымында мекеменин башкы директору алмашкан менен мурдагыдай эле мыйзам бузуу уланып жатат. Асанбаева тараткан видеодо Москва-Бишкек каттамынын билетсиз жүргүнчүлөрү көрсөтүлгөн. Айтоор кызматтан кеткен Алмазбек Ногойбаевдин ордун ээлеген Канатбек Абдыкеримов да эски шефинин жолун жолдоп, коррупциялык схемалар менен иштеп жатканы маалым болду. Негизи Канатбек мырза жетекчи болуп келгенде эле мекеменин кызматкерлери баш чайкашкан. Ногойбаевдин шинелинен чыккан деме жыргатпай турганы ошондой эле айтылган. Де-факто гезитинин номер 39 санын карап көрөлү. Мезгил токтоп турбайт, ага жараша адамзат да улам бирине көч изин бошотуп турат. Бирок кашайып биздин карыялар мезгилдин да агымына каршы бой урушат. Мисалы Жаныш Рүстөмбеков деген бир аксакалы бар. Кадимки эр төштүк жомогундагыдай отко салса күйбөгөн. Бирок дегеле бир жаратылуу иш жасабаган Рүстөмбеков кайрадан сахнага мылжыйып чыга келди. Дегеним 30 октябрь күнү Жогорку Кеңештин эл аралык иштери коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 70 жаштагы айтылуу Жаныш Рүстөмбековду Кыргызстандын Тажикстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчилигине дайындоого макулдугун берди. Комитеттен өттү деген сөз, бекиди деген эле сөз. Кут болсун. Деги Рүстөмбековго окшогон динозаврлар качан кутулабыз? Бул качанкы Жаныш? Жер каймактагандагы кадрда 70 жаштын босогосундагы чалдан башка кадр жокпу? Тажрыйбасына, иш билгилигине карап коюп жатат дейле десек, кашайып Рүстөмбековдун жүргөн жерине чөп чыккан эмес. Бир жерди гүлдөтүп жибергенин укканда, көргөн да эмеспиз. Деги ушул саясий туруптар улам эле кайра баш көтөрө берип, элди да, журтту да жүдөтүп бүтүрүштү го. Кыргызстанда кыргыз элинин жеринде бакыт таап, бакыйган мамлекеттик кызматтарда Жогорку Кеңеште отурса да кыргыз элин сыйламаган адамдар бар. Айталы Жогорку Кеңештин депутаты Бахадыр Сулейманов кыргыз парламентинде депутат болуп отурганы менен кыргыз үчүн кылган жакшылыгын көрө элекпиз. Дегеле бул жигиттин эмне иш менен алектенгени коомчулукты кызыктыра баштады. Анык иликтөө эми башталганы турат. Маселен Сулейманов жада калса өзүн таанытма карточкасына дагы аты жөнүн орусча жаздырып, экинчи бетине кытайча жаздырып алган. Адатта биздин эл өкүлдөрүбүз таанытма карточкасын бир бетин кыргызча, бир бетин орусча жаздырып жүрүшөт. Сулеймановдун бул кылганына башыбыз маң. Эмнеге кытайларга артын тосууда? Мындан улам көпкөн кытайлар депутатка айтам деген сөздү айтып чыр салып аткан жокпу? Бахадыр мырза кытайлардын Кыргызстандагы тиреги болуп атабы? Дегеле Сулеймановдун бул ишке кандай тиешеси бар? Кытайларды кыргыз жеринде тайраңдатуу үчүн Сулейманов атайын лицензия алганбы? Өз мамлекеттин сыйлабаган адамды эмне кылуу керек? Алешемдиктерди кетирип атышат, андан сабак албай атышат. Кайра эле эски пластина айланууда. Жаңы кадрлар жамырап өсүп жатса да, карт бөрүлөр казына олчойто кемирип отурушат. Маселен, каржы министри Касымалиевди эле алалы. Өкмөт башы Мухаммедкалый Абылгазиев өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруудагы жана Кыргыз Республикасынын 2017 жылдагы республикалык бюджетин аткаруунун аудити жөнүндө Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын отчетунда көрсөтүлгөн кемчилдиктерди четтетүү боюнча иш-чаралар планын аткаруудагы кетирген кемчилдиктери үчүн каржы министри Адылбек Касымалиевге сөгүш берди. Бирок Касымалиевдин бети деле кызарган жок. Баягы какшык сөздөгүдөй сөгүш дешти. Бирок эч ким деле сөккөн жок деп келтейип басып кетти. Адылбек мырза буга кенебейт. Себеби бети бетондон да калың да. Бечара киши үйүм, машинем жок деп декларация толтуруп жатты эле. Бул кедей Касымалиев тоюнгуча өлкөнүн капчыгыдагы канчага еңшелери экен.
Сиздер бул аптада жарык көргөн гезит беттериндеги айрым макалаларга күбө болдуңуздар. Студияда Шеркул Турганбаев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.